көпчүлүк чет жакта жашагандар же чет жакта иштегендер бул нерсени аябай жакшы билет. Кандай? Эртең менен туруп, орустар же болбосо башка улуттун ээлери иттерин айландырганы чыгат да, эртең менен таңзаардан, күн чыга электен. Билесиңерби? Уйкусураган кээ бир мусулман бир туугандарыбыз өзүн мусулманмын деп атап, көкүрөк кагып жүргөндөрүбүз багымдатка тура албайбыз. Эми мусулманбыз да, жүрөгүбүз таза да деп таза болгондор эртең менен багымдатка тургубуз келбейт. Өзүбүзгө кайдыгербиз. Анан жолум ачылбады, жыргап кеткен жокмун, Кудайым бизге берген жок деп наалыганыбыз наалыган. Бирөөлөр ити үчүн эртең менен туруп атат да. Алар деле уктагысы келет, алар деле жаткысы келет. Кыштын ызгарында Россиянын суугун билесиңер, чет жактын суугун билесиңер. Ошондой ызгар суукта туруп итин айлантам деп атат. Биз ыймандуулар бейишибиз үчүн, өзүбүздүн бактылуулугубуз үчүн эртең менен туруп багымдат намазын окугубуз келбейт да. Ошол эртең менен итин айландырып келгендердин иши жокпу? Иши бар. Итин айландырып келип ишине барат. Биздики эмне? Эртең менен ишке барам да деп намазга кайдыгербиз, окугубуз келбейт, өзүбүздүн бактылуу болгубуз келбейт. Анан дүйнөнүн артынан чуркап жүрүп өлүп кетебиз. Ойлонбойлубу? Бирөөлөр ит үчүн эртең менен туруп ишине да башкасына бүт барына жетип атат. Биз намазды да окубайбыз, эптеп ишке барып келебиз, наалыйбыз эртеден кечке, капабыз, тапкан акчабыздын да берекеси жок, тапкан акчабыз тойго кетет, бир жарытылуу бир иш жасабайбыз, мамлекетти каргайбыз, мамлекетти жамандайбыз. Биз мамлекет үчүн эмне жасадык? Биринчи биз өзүбүздөн баштайлы да. Бирөөлөр ит үчүн эртең менен туруп атат, өзүбүзгө кайдыгер болбойлучу. Ар бирибиз ким гана болбосун угуп атабыз, көрүп атабыз, барып атабыз, кээ бир тааныштарыбыз өтүп атат, көргө чейин барып топурак таштап келип атабыз. Мына ошол нерсе бизге эс акылыбызга келбейби? Биз бир күнү келип калабыз деген түшүнүк жокпу? Жаратканым эч бирибизди шерменде кылбасын, акыретибизди бейиш кылсын. Жүрөгүм таза деп алдаба, жүрөгү эң таза Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам буту шишигенче, буту канап кеткиче намазын окуйт эле. Сиз эмнеге мынча көп намаз окуйсуз? Сиздин бүт күнөөлөрүңүз кечирилген го десе, жок, мен жаратканга шүгүрчүл пенде эмесминби дейт. Биз кимбиз өзүбүздү тазамын деп кыйраткыдай. Мен тазамын деген бул текеберлик. Мен ушундаймын деген бул текеберлик, демек күнөөкөрбүз. Жана шариятыбызда дагы күнөөкөрлөр, жүрөгү кир акмактар намаз окусын деген жер жок. Жүрөгү таза, бейиштиктер, жараткандын ырайымына ылайык келе тургандар намаз окугула дейт. Күзгүдөн өзүбүздү карайлы. Кайдан келдик? Эмне кылып жүрөбүз? Каяка барабыз? Курсактын тойгонуна сүйүнүп жашай бербейли. Жалтыр-жултур алдап коет. Убакыт алдап коет.